Коронавирус башталганына 1 жылдан ашты. Бул вирус биздин иммунитетке кандай таасир этет? COVID-19 2 жолу жуктуруп алуу мүмкүнбү деген суроого жооп таптык. Барри Макари Түндүк Ирландияда хирург болуп иштейт. Ал өткөн жылы март айында вирусту жугузуп алган. Бирок жаңы жыл күнү анын анализинен коронавирус кайрадан чыккан. Экинчи ирет жуктуруп алганда катуу кыйналдым. Дене табым көтөрүлдү. Ооруну катуу көтөрдүм. 1-2 жумача тамактын даамын жытын сезбей калдым. Ушул сыяктуу кайрадан жугузган учурлар документтештирилип жатканы менен алар сейрек кездешет. Акыркы изилдөөлөргө ылайык көпчүлүк адамдардын вируска каршы иммунитети кеминде 8 айга созулат. Бирок экинчи жолу жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү иммундук системанын биринчисине кандайча жооп бергенине байланыштуу болушу мүмкүн. Ар бир адамдын реакциясы ар башка. Айрым адамдар вируска каршы жакшы туруштук беришет. Оорунун белгилери эч байкалбайт. Ал эми көтөрө албай ооруп калгандар да болуп жатат. Бирок башында ооруну катуу көтөрүп, кыйналгандарда вирусту жуктуруп алуу мүмкүнчүлүгү жогору болушу ыктымал. Ар кайсы өлкөлөрдө коронавирустун жаңы штамдары тарап жатат. Ошол жаңы штамдар иммунитетке доо кетириши мүмкүнбү? Эгер сизде ковид бар болгон болсо, анда сизде антителалар бар. Антитела жетиштүү болсо, анда вирусту кайра жуктуруу мүмкүн эмес. Вирустун Британияда табылган мутациясы N501Y деп аталат. Анын протеиндүү учтары өзгөргөн. Бирок мурунку вирустан калган антителалар жаңы мутацияга туруштук бере алат. Демек, мурунку иммунитет иштеш керек. Бирок дагы бир жаңы вирус жагдайды өзгөртүп койду. Ал I484K деп аталат. Бул Түштүк Африка жана Бразилияда чыккан вирустун жаңы мутациясы. Кайра жуктуруп алган учурлар Бразилиянын Манаус шаарында көп катталды. Аталган шаарда пандемиянын биринчи толкуну учурунда өлүм көрсөткүчтөрү өтө жогору болду. Изилдөөчүлөр экинчи жолу жуктуруп алган учурлардын көбү вирустун жаңы түрүн жугузуп алууда деп эсептейт. Азыр эмдөө иштери дүйнө жүзү боюнча жүргүзүлүп жатат. Ал эми вакцина вирустан сактайбы? Вакциналарды жаңы вирустарга ылайыкташтырып өзгөртүп турса болот. Илимпоздор вакцина алуу вируска туруштук берүүнүн эң мыкты жолу деп айтууда. Эгер сиз эмдөөдөн өткөн болсоңуз, анда сиздин организмдин вируска каршы иммунитети бар деп ишенсек болот. Бирок сизде инфекция болгон болсо, сиздин иммунитет субоптималдуу түрдө жооп берген болушу мүмкүн. Эмдөө жолу менен муну кыйла жакшыртып алуу мүмкүн. Иммунитет тууралуу билбегенибиз көп. Бирок окумуштуулар ковидке каршы күрөштө иммунитеттин туруштук берүүсүн түшүнүү абзелдешүүдө.